балдар биз 2-4 классына кирген бадыраң өсүмдүгүнүн мынакей уругун тиккенбиз, биз билебиз. Вегетациялык мезгили 1 жумага созулду. Биз муну атайын биологиядан жылуу теплицада өстүрдүк. Аны баарыңар жакшы билесиңер. Эми ушуну биз эшикте канча күндө өнүп чыгарын байкайбыз, Муну өстүргөндөн кийин дайыма карап сугарып турабыз, Азыр биз баштайлы, топ менен бөлүшүп алалы. Бишкек шаарынын номер 71 мектеп-интернат гимназиясынын бүтүрүүчүлөрү жаз айынын башында отургузушкан жер-жемиштерин суугарып, ошондой эле бадыраңды олтургузганы мугалим агай менен бакчага чыгышты. Алардын бакчасында түркүн жер-жемиштер ысык аптаптуу күнгө карабай өсүп келе жатат. Ал эми ар бир өсүмдүктүн өсүп келе жатканын көргөн окуучулар быйыл түшүм мол болорун туюп турушат. Бул биринчиден бул биздин ушул мектепте эле помидор эгип калбат, чектелип калбастан бул биздин кийинки жашоо үй бүлө курганыбызда дагы бул керек болот. Үй бүлөбүз менен мисалы мындай жакшылыкка үйрөткөн болчу ушинтип деп мисалы кийин үйүбүздө огородубузга тигишибиз мүмкүн. Анан ал мындай огородко тиккенден кийин күзүндө үзүрүн алгандан кийин өзүңө да шарт түзүлүп, салат жана ар кандай таттуу жемиштер менен өзүңдү камсыз кылсаң болот, үй бүлөңдүчү. Ошо биз каникулга кеткенден кийин бул мындай может агай менен сүйлөшүп, бул жакта балдар келип турат. Негизи айылдан келгенбиз, шаарда турабыз дегенде, агай менен сүйлөшүп биз келип турабыз, же болбосо агай өзү келип жерди жумшартып, жемиштерди бардык жашылчаларды карап турушу мүмкүн, биз келип эметишибиз мүмкүн. Ошентип мындай акырындык менен үзүрүнө чейин, аягына чейин барабыз. Баарын түшүнүктүү практика кылганда көп нерсени үйрөнүп атабыз, буюрса дагы жакшы көп нерселерди кылабыз деп ойлойм. Негизи ушул былтыр дагы отургузуп турсуңар, өзүңдүн эмгегиңен, өзүңдүн колуңдан жаралган нерсе таттуу, даамдуу болот деп койчу эмес беле? Биякта түшүм алганда кандай? Түшүм алганда аласыңар? Түшүм алганда эми күзүндө көрөбүз, буюрса жакшы эле деген ойдобуз, буюрса. Негизи китептен окугандан сырткары өзүң кармап көрүп отургузган жакшы да ошол процесске. Негизи китептен окуганда мындай унутуп калышыбыз мүмкүн бачча, эми ошол нерсени практикага иш жүзүндө ашырганда мындай көп нерсе пайдалуу, мындай кийинки жашообузга да мындай көп нерсесин тийгизет. Майда Окуучу балдарга биология сабагынан өсүмдүктөрдүн өстүрүү жолун көрсөтүп жана ошондой эле аларды эмгекке үйрөтүп келе жаткан мугалим Жакшылык бакчага өсүмдүк бак-дарактарды өстүрүп келе жатканына бир аз эле убакыт болду. Аз убакыттын ичинде мектеп директордун колдоосу менен Жакшылык окуучулар менен биргеликте алча, алма деги эле бак-дарактын жакшы делген сортторун олтургузган. Бүгүнкү күндө алар түшүм берейин деп калды. Уже түшүм да берет алгачкыларды, колкон килес мынакей түшүм берип мектепте мынакей уже байлап жакында булар түшүм берип атат. Алмалар дагы көчөттөрү байлап түшүм берип баштады. Мектеп-интернат болгонуна байланыштуу мектепке жер-жемиштерди өзүлөрү олтургузуп түшүм алгандары кубандырат. Жок дегенде 2 айга жетчү түшүм алса бир топ эле жеңилдик болорун жакшы билишет. Помидор, бадыраң, перец, баклажан жана башка өсүмдүктөр кылдат менен биология кабинетинде уруктан баштап кичинекей күнөсканада өстүрүлгөн. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондору сизге пайда, эгиндери. Сабагыбыздын максатына жетебиз, ошол эле биология сабагы. Биология бул өзү тиричиликти, жандуу жаратылышты окутуп атат да. Биз максатыбызга качан жетебиз, качан балдар алган билимин практика жүзүндө көрүшсө да. Практика жүзүндө алар картошка деп койгон менен картошканы тегип, сугарып өзү анда караса эле булар практика жүзүндө дагы кийин келечегине да жакшы болот да. Биздин билимибиз практикада айкалышканда гана биз максатыбызга жетебиз деген ойдомун да. Баардык сабакта ошондой болсо дагы андай жакшы болот да.
Биология мугалиминин айтымында мектепке тиешелүү жер семиз болсо түшүмдөр мындан дагы жакшы болмок дейт. Андыктан келечекте ушул жерге жетиштүү көлөмдө компост чыгарарын айтты. Ал эми азыр болсо мектептин ичиндеги гүлдөрдүн топурагын алмаштыруу үчүн өткөн жылдын күз айларында компостду дал ушул жерге көмүшкөн. Бул жерде ушунчалык жерде компост бар болгон. Уже оордук ылдый түшүп атат, уже чирүү процесси жүрүп атат деген белгиде, уже таш ылдый бастырылып калды. Бул жерде процесс жүрүп атат. Уже бул жерден болчу, уже бир карыштай жерден уже топурак ылдый бастырылды. Уже ал жерде процесстер жүрүп баштады, чирүү процесс жүрүп баштады. Биогумус, башкача айтканда биздин компостубуз даяр болуп атат деген белги. Буга 3 ай болуп калды. Буюрса биз 3 айдан кийин сентябрь айында ачып көрөлү деп атабыз. Таштарын алып, кандай процесс жүрүп атканын көрөлү деп атабыз. Буюрса сентябрда келип балдар ачып көрүшөт. Эгер ушул компостубуз ишке ашып даяр болуп калса, биз эң биринчи мектептин ичиндеги гүлдөрдүн топурактарын алмаштыралы дегенбиз да. Себеби көп жылдан бери гүлдөр өсүп атат мектепте, бирок топурак алмашылбай эле да. Качан гүл жакшы өсөт, качан анын топурагы жакшы болсо жакшы өсөт да. Топурагы начар жерде өсүмдүк өсө албайт экен. Ошон үчүн ушул компостду даярдап, биринчи мектептин ичиндеги гүлдөрдүн топурагын алмаштырып, ушул компостду коелу деген максатта кылдык да. Жер семирткичтерге бай болот да. Өсүмдүктүн өсүшү үчүн аябагандай керек ушул нерсечи. Бул жерде өсүмдүктүн калдыктары бар, бул жерде малдын кыгы бар, андан сырткары бизде көбүчкөнүн кыгын алып келип кошконбуз. Андан сырткары кара топуракты мектеп бияктан казылган эле топуракты ээлеп кайра өзүнө кошконбуз да. Ошентип процесс жүрүп атат. Анда аябагандай көп мындай жер семирткич болуп даяр болот да. Ошондой топуракта өсүмдүк аябай жакшы өсөт. Эгиндери бизге пайда, майда, майда. Para de 20, para de 20, para de 20, para de 20.